Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Аллах Таалам барыбыздын тутуп аткан оразаларыбызды кабыл кылсын. Бизге кабыл кылган амал, жооп берилген дуа, сезген жүрөк, адал рызкы жана пайдалуу илим насип кылсын. Аллах Таалам жардам менен Наба деген сүрөсүндө бул сүрө Меккеде түшкөн. Меккеде түшкөндө ошол пайгамбар алейхиссалату вассалам жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынууга чакырып, бул дүйнөнү убактылуу экенин эскертип, акырет түбөлүктүү жай экенин эскертип, ал күнгө даярдыгы жок, ишенбей барган адамдын абалы оор болот экенин эскергенде, адамдар түрлүү түркүнгө бөлүнгөн. Айрымдары шек санады, айрымдары кабыр болду, айрымдары ишенбейбиз деди. Ошондо ушул аят түшкөн. Амма ятаса алун, алар бири-биринен эмне жөнүндө сурашууда? Кыямат күндүн жөнүндө сурашууда. Бири шек санап сурап атат, бири экеленип сурап атат, бири күмөн санап сурап атат, бири ишенбей шылдыңдап сурап атат. Ани наба ил азим, ал улук кабар жөнүндө сурашып атат. Кыямат күнү жөнүндө, жаза бере турган күн жөнүндө сурашып атат. Аллади хум фихи мухталифун, ал күн жөнүндө адамдар ар кандай ойдо дейт. Калла саяламун, алар сөзсүз билишет. Жакында билишип алат. Тумма калла саяламун, дагы бекемдеп Аллах Таалам тастап айтып атат. Алар сөзсүз билишет деп. Мындайча айтканда Аллах Таалам тастыктап берип атат. Алар ишенеби, күмөн санайбы, кандай болсо дагы ал күнгө жетип барышат, жазасын тартышат. Ал күндү якин менен, көзү менен көрүшөт деп. Алам наджалил арда михада, андан ары Аллах Таалам адамга берген жакшылыктарын эскерди. Жер бетин силерге төшөктөй кылып, килемдей кылып жазып койбодукпу? Валжибала аутада, тоолорду бекем казыктардай кылып кагып силерге жаратып койдук го. Ушу жер бети нугун сактап туруш үчүн. Вахалакнакум азважа, силерди жуп-түгөй кылып, жуп-жуп кылып жараттык. Важаална наумакум субата, уйкуңарды силер үчүн рахат кылып койдук. Ар бир чарчоодон келип кесе тургандай кылып, жаңыдан адам кайра эле өзүнүн күчүнө, өзүнүн калыбына келип кала тургандай кылып. Важаална лейла либаса, ал эми түндү силерге кийим сыяктуу кылып койдук го. Важаална нахара мааша, ал эми күндүздү силерге жашоо үчүн ыңгайлуу кылып жараттык го. Вабанейна фаукакум сабаан шидада, ал эми 7 кабат асманды силердин үстүңөргө тирексиз кылып асманды куруп койдук. Важаална сиража вахажа, ал эми нурун чачкан күндү чырактай кылып силерге нурун чачыратып жарык кылып койдук го дейт. Канча пайдасын алат адам баласы бул нерседен. Ва анзална минал му'сирати маан фаджажа, жана силерге булуттардан чачыраган жамгырларды, нөшөрлөгөн жамгырларды түшүрдүк го дейт. Линухриджа бихи хабба ва набата, ал нерседен жер бетине түрлүү дандарды, азыктарды, өсүмдүктөрдү чыгардык го. Ва жаннатин алфафа, жана да калың жыш түрлүү дарактарды, бактарды силерге бердик го деп Аллах Таалам өзүнүн берген неаматтарын, жакшылыктарын адамга эскертти. Жалпы адамзатына. Ушунча жакшылыктын үстүндө туруп, кантип Роббуңерди тааныбайсыңар дегендей эскертүү. Андан ары Аллах Таалам инна яумал фасли кана миқата dedi. Эми силер ишенесиңерби, ишенбейсиңерби, Аллах Таалам молун берди, жакшылыгын берди, бирок баары силерге бекитилген, айырмалай турган, ачыктай турган күн бар dedi. Шейх Солих Усеймин рахимахулла айтат, инна яумал фасли деген бөлүнө турган, айырмалай турган күн деген бул кыямат күндү айтып атат дейт. Эмнеге бөлүнө турган күн деди? Себеби ал күндө Аллах Таалам адамдардын арасындагы жана арыздашкандарды, талашкандарды, тартышкандарды, күмөн санагандарды, капырларды, момундарды, ишил бар биринин ыйманына, абалына, жагдайына жараша адамдар катар-катар бөлүнүшөт. Жалган ээлери менен акыйкат ээлери бөлүнөт. Капыр ээлери менен ыйман ээлери бөлүнөт. Адилеттүүлүктөрдүн ээлери менен зулум кылгандар ээлери бөлүнөт. Айтор бүт бейиш ээлери менен тозок ээлери. Ошентип бир бөлүгү акыры барып тозокко кирет, бир бөлүгү бейиште кирет. Ошол күндү нагыз бөлүнүүчү күн деген. Чындыгында бөлүнүүчү күн бар. Кана миқата дейт. Миқата деген ошол жаза бериле турган күн убакыты чектелген, убакыты бекитилген деген сөз.
Алла Таалам Худ сүресінің 104 аятында айтады: "Ва нуаххируху илля ли ажалин мa'дуд". Біз ушул кыямат кайымды кечиктирип мөөнөтүнө турганы ошол убакыты келе элек дейт. Ошого чейин биз кечиктирип турабыз дейт. Белгиленген, өлчөнгөн убакыты бар дейт. Ошол убакытка жеткенге чейин гана кечиктирип атабыз дейт да. Мындай жылдырып атабыз. Кыямат качан болот экен? Алла Таалам койгон мөөнөт бар, өлчөм бар, өзүнүн ажалы бар. Ошол күндө бүтөт дейт. Эми өзүңөр карап көргүлө. Адам баласын алада Алла Таалам ажалды койгон, өзүнүн чеги бар, мөөнөтү бар. Күн өткөн сайын, жумасы өткөн сайын, айы, жыл өткөн сайын өзүнүн бүткөн өлчөмүнө, ажалына чейин күн өтүп атат. Ошондой эле бул дүйнөнүн дагы өзүнүн ажалы бар. Адамдын ажалы жана 60, 70, 80 жыл болобу, аягы өлгөндөй эле бул дүйнөнүн дагы өзүнүн кыяматы бар. Өзүнүн бүтөр заманы бар. Ошон үчүн ар бир нерсенин өлчөмү болсо, ал сөзсүз аягына келип жетет. Яума юнфаху фис-сури фататуна афважа. Мына ошол күнүндө сур тартылат. Мындай чыкканда Исрафил периште сурду 2 жолу тартат, билесиздер. Биринчи жолу тартканда адамдар эс ооп өлүшөт. Экинчи жолу тартканда сурду кабырларынан тирилишет. Мындай чыкканда жандар, рухтар денелерине кайтып барат. Денелерине жандар кайтып баргандан кийин яума юнфаху фис-сури фататуна афважа. Баарыңар махшарга, жер бетине топ-топ болуп келесиңер. Мындай чыкканда Адам алейхиссаламдан баштап кыямат кайымга чейинки канча деген үммөттөр өткөн, канча деген коомдор өткөн, канча деген пайгамбарлардын үммөттөрү өткөн, баардыгыңар топ-топ болуп келесиңер. Эмнеге? Ошол ар бир үммөт өз сурагын бериш үчүн, эсеп кысапка туруш үчүн. Баардыгы топ-топ болуп турат. Эч кими кыйшайып, эч кими чолоктоп, эч кими жатып алып, эч кими жамбаштап турбайт. Тикеден тик, эч ким өлүп калбастан, эч кими кечикпестен ошол күндө турат деген. Жер бети кадимкидей жанагы кагаздай болуп, чыгышы батышы көрүнөт, чыгыштан карасаң батышы көрүнөт, батыштан карасаң чыгышы көрүнөт. Ушундай тегиздикте коет. Ва футихатис сама уфаканат абуаба. Ал убакта асмандан эшиктер ачылат деген. Мындай чыкканда асманда түрлүү багыттагы эшиктер ачылат. Азыр мисалы асман жабык да, потолоктой болуп турат. Бирок кыямат кайым болгондо сурактын алдында Аллах Таалам өз кудурети менен ушул оор асманды эмне кылып жүрөт экен? Эшик кылып ачылат дейт. Дагы бир аятта Маарис сүрөсүнүн 8-9 аятында яума такунус самау кал мухл. Ал күндө асман жанагы эриген жездей болот деген. Ушундай бир ийкемдүү, куулуп, жорулуп, жана буламыктай болуп эле түрлүү формага салынып эшиктер ачылат деп келет да. Беде эшиктер ачылат деди, кийинки башка бир аят эмне деди? Ушул асман ийкемдүү болуп, эриген жездей болот дейт. Ва такунул жибалу кал айн. Ал эми тоолор болсо тытылган жүндөй болот. Жана акым деп коёбу, эмне деп коет? Жаз келгенде бир аппак нерселер учат го менен. Мына тоолор ушундай учуп калат дейт. Мына ал күндө тоолор жана закым күкүмдөй болуп, кумдай болуп, тим эле чачырап, майдаланып кетет дейт. Элестетиңиздер, ушундай казыктай кагылган, асман тирилген тоолордун жеринде да ошондой казыктай кагылып турса да, ушулар кыямат кайым болгондо кумдай болуп чачырашат дейт. Кумдай болуп эзилгенден кийин ал асманга көтөрүлүп чачылып, кадимки жанагы үлбүрөгөн, тытылган, жеңил жүндөрдөй болот. Мындай чыкканда Алла Таалам кайрылып, жанагы шек санагандарга, капырларга, ал күндөн кабары жокторго барганда көрөбүз, ким көрүп келиптир дегендерге жооп берип атат. Мына кыямат кайым ушундай сүрөттө болот. Каалайсыңбы, каалабайсың, кайтып келесиң, ишенесиңби, ишенбейсиң, ал күндү көрөсүң деп Алла Таалам сүрөттөп берет. Мына ошол махшарга адамдардын баары келгенде турганда инна жаханнама канат мирсада. Асмандардан эшиктер ачылганда тоолор жеңил жүндөрдөй болуп асманга учуп, майдаланып чачырылып кумдай болуп кеткенде инна жаханнама канат мирсада. Алла Таалам тозокту да алып келет. Ал тозок кандай десе, мындай даярдалган абалда келет дейт. Мирсод деген бул даярдалган, ушундай бир жана жулкунуп, умтулуп, ичиме бардыгын батырам деген абалда да. Жаханнам деген бул тозоктун аттарын бири. Мунун мындай тилдик мааниси караңгылык дегенди билдирет. Тозоктун бир нече аты бар. Ошо бири жаханнам. Бул ушундай тозоктун эч нерсе көрүнбөй тургандай тереңдик жерлери бар. Ал жер ушундай кап караң деп айтылат экен.
Аллах Таалам бары сактаган болсун. Ушундай даярдалган абал. Ваттакун нара лати уиддат лил кафирин. Ушундай тозоктон корккула, ал тозок капырларга даярдалган дейт. Мындайча тозок даярданып турат деген сөз. Пайгамбар алейхиссалату вассалам тозокту көргөн. Мирач Исрага барганда көргөн, түшүндө көргөн пайгамбар алейхиссалату вассалам. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга көргөзгөн Жибрил периште мындайда. Жанагы мышыкты камап коюп сууда тамак да бербей өлтүрүп койгон аялды да тозокто түшкөнүн көргөн. Ошондой эле пайгамбар алейхиссалату вассалам Амр ибн Лухай деген болгон. Хусаи. Ушул араптарга Меккеге эң биринчи буттарды алып келген да. Ал кезде араптар билген эмес буттарга сыйынууну, эстеликтер дегенди. Ошол башка жерден, башка улуттан көрүп, ошолор сыйынып аткан экен, мен да алып келейин коомма деп биринчи ташыган да. Биринчи ширкти киргизген десе болот. Ошондагы тозокто жатканын көргөн. Себеби эң биринчи араб жарым аралына ширкти киргизген адам болгон. Ким экен? Амр ибн Лухай деген. Андан кийин бул даярдалган тозок литтогина мааба. Кимдерге даярдалган, кимдерге жулкунуп турат, кимдерди өзүнө батыр алгысы келет десе, чектен чыккан адамдар үчүн кайтып баруучу орун деп атат да. Кайтып баруучу алар жайгаша турган жай деп атат. Чектен чыккандар. Лабитина фиха ахқоба. Алар ал жерде кылымдар бою турушат деген. Ахқоба деген бул көпчүлүк түрү, бирдик түрү хукуп деп коет. Хукупту алымдар айтат 80 жыл деп айтканда. Кээ бир алымдар бир кылым деген. А бул жерде ахқоба деп атат. Кылымдар бою калышат дейт. Кайда калышат? Тозокто калышат дейт. Кимдер калышат? Чектен чыккандар дейт. Того ва тогун деген мааниси чектен чыгуу да. Аллах Таалам коюп койгон чектен ашып кеткендер. Адамдын өзүнүн чеги бар. Аллах Таалам ошондой чекти берген. Мисалы, Зарият сүрөсүндө айтат, не дейт? Ома халакту джинна вал инса илля лиябудун. Мен адамдарды, жиндерди ибадат кылыш үчүн жараттым деген. Өзүм жалгыз өзүмө сыйыныш үчүн жараттым деген. Адам чеги ушундай. Бул дүйнөдө максаты Аллахка ибадат кылыш үчүн жараткан. Ушул чекте жүрөт адам. Ал эми мудан чектен чыгып кеткендер болот. Кандай болуп чыгат? Аллахтын акысында чектен чыгат. Адамдардын акысында чектен чыгат. Аллах Тааланын акысында буйрукту аткарбай, же тыйып койгон нерсени аткарып, тыйып койгон нерсени тыйылбай чектен чыгат. Адамдардын акысында чектен чыгуу бул белгилүү. Аны өлтүрүү, аброюна шек келтирүү, акчаларын тартып алуу сыяктуу. Пайгамбар алейхиссалату вассалам коштошуу хутбасында не деген? Эй адамдар, силердин каныңар, акчаңар, аброюңар арам деген. Бири-бириңерге арам деп атат да. Артыңардан жалган сүйлөп, ушак айтып, бул аброю кирсе, алдоо жол менен, кыянат жол менен акчаларын тартып алуу да арам. Аларды өлтүрүү, канын төгүү да арам деген. Мына ушул чектен чыгуу. Ушундай чектен чыккандарга тозок даярдалган деп атат. Ошон үчүн литтогина мааба деди. Чектен чыккандарга мааба деген жай деген сөз, мекен деген сөз. Алар кайтып баруучу жай деген сөз. Бул дүйнөдөн кайтыптыр, кайтыш болуптур деген сөз мааниси кайра акыретке кайтты деген сөз. Бул жерде дагы ошол мааба деп тозокто калгандар кайрадан жерине, ошол тозок жерге кайтып барат, чектен чыккандар. Капырлар, мушриктер, ар бир чектен чыккандар, Аллахтын алдында күнөөсү кечирилбегендер. Ал жерде узак убакыттар бою калышат дейт. Алымдар айткандай, бирде 80 жыл, бирде кылым деп айтышат. Анан бул жерде 80 жыл, 100 жыл деген жок, ахкоба, кылымдар бою деп атат. Жылдар бою калат деп атат. Замандар бою калат деп атат. Куранда 3 жерде ачык айткан туугандар. Ширк кылгандар, мушриктер, капырлар түбөлүк тозокто калат. Элестетип көрдүңүздөр беле? Бул дүйнөдө түрмөгө түшсөң да чеги бар. Такыр болбосо өлүп кутуласың болду. Жана пожизненный камалгандар өлсө кутулат. Бирок акыретте өлүп да кутула албайт да. Адам өлбөс, чыкпас болуп калган абал кандай? Кудай сактасын. Мына капырчылыктын, ширкке түшүп калуунун кандай коркунучу бар туугандар. 3 жерде Аллах Таалам ачык баяндаган. Тозок түбөлүктүү экендиги. Ал жакка түшкөн капырлар, күнөөсү кечирилбей турган адамдар түбөлүктүү кала турган эскерген. Биринчиси Ниса сүрөсүндө 168-169 аятында мындай дейт. Капыр болуп зулум кылгандар, Аллах Таалам алардын күнөөлөрүн кечирбейт, аларга түз жолду да салбайт деген. Аларды тек гана тозокто калышат. Ал жерде халидина фи хабада, түбөлүктүү калышат деген. Бул Аллах Таалам үчүн жеңил эле.
Екіншісі Ахзаб сүресінің 64-65 аятында «Инналлаха ла'анал кафирина ва адда лахум саиро». Аллах Тағалам кафирларды ланаттады, жаналарға тозоқты даярдап қойды деген. Халидина фиха, ал жерде түбел қашат, ла яжидуна валия вала насира. Аларға ешкім жардамчыдағы, достағы болбайды. Анан ақырқы үчүнчүсү Жин сүрөсү 23 аят. Омай ясиллаха ва расулах, ким Аллахқа жана Аллахтын элчисине тоң моюнду кылган болсо, фаинна лаху нара жаханнам халидина фиха абада. Кимде ким Аллахқа жана Аллахтын элчисине тоң моюнду кылып баш ийбей турган болсо, ага тозок бар деген. Ал жерде түбөлүк калышат деген. Мына ушул 3 аятта ачык айткан. Анан кимде ким тозок түбөлүктүү эмес, тозок деген али даяр эмес, тозок деген кийин болот, анан тозок деген кайра жок болуп кетет, тозокко түбөлүк эч ким калбайт деген сөздөр жалган туугандар. Мына ошон үчүн алымдар кайра какшап, сайрап эскертип аткан ушулай: ширктен сак болгула, капырчылыктан сак болгула, пайгамбарга каршы чыкпагыла, Аллахка тоң моюнду кылбагыла, нечен деген кылымдар бою сенден да күчтүүлөр, сенден да акылдуулар, сенден дагы өмүр узундар бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Сен деле ошолордун бири болуп өтүп кетесиң. Өзүңдү өзүң корго, өзүңдү өзүң тозоктон сакта, үй бүлөңөрдү сактагыла. Бул дүйнө убактылуу деп. Аллах Тааламдын алдында бир күн биздеги 1000 жыл, мындай чыккан 70-80 жыл жашасак дагы бул эки эле саат Аллах Тааламдын алдында деп эскертип аткан ошол. Көз ирмем тез өтүп кетет бул дүйнө деп. Куранда келген бардыгы ушул эскертүүлөр, канча деген эскертүүлөр келген. Кыскасы биз билдик, бейиш тозок бул азыр деле бар экен. Булар даярданып турушат, Аллах Таалам буйруган. Жана бул тозок дагы бейиш да түбөлүктүү, адам балдары да акыретке барганда түбөлүктүү калышат. Бейишке киргени дагы, тозокто киргени дагы. Ал жак өлбөйт. Ооба, тозокко кирип айрымдары Алланын райымына бөлөнүп кайрадан жатып чыккандар болот, бирок капырчылык менен, ширк менен өтүп кеткендер тозокто чыкпайт деген. Алла сактасын. Элестетип көрүңүздөр, чыкпайт деген. Лабитина фиха ахқаба. Кандай замандар келбесин, кандай акыбалдар келбесин, алар мөөнөтү жок ушул жакта калышат деген сөз. Мөөнөтү жок, ажалы жок, чеги жок, сурогу жок деген сөз. Абада деген халидина деп келсе, түбөлүк деген сөз. Алла сактасын. Ошон үчүн туугандар, алымдар бекеринен адамдын исламдан чыгып кете турган нерсе коркунучтарды, капырчылыкка жетелей турган кадамдарды, абалдарды, ширкке алып баруучу сөздөр, кадамдар, абалдар катуу эскертип көп китептер жазган. Кайра сабактарды кылып эскерткени да ошол. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Себеби буга түшүп калып тоба кылбай өтүп кете турган болсо, капырчылыкта болобу, ширкте болобу, кечирим жок деген аяттар көп Куранда. Ошон үчүн мусулман адам Куранда келген аяттарга маани берип, акыл калчап, ой жүгүрүш керек. Анан жанагы кыйкырык, бакырык үн менен тозоктуу адамдар жаткандарда периштелер сурайт да: "Ай, силерге эмне эскертүүчүлөр болгон жокпу? Ушул күндү айткандар болгон жокпу?" Десе, "Ооба, айткан, эскерткен" дейт. Бирок биз акылыбызды калчабаппыз дейт. Акылыбызды иштетпеппиз дейт. Укканбыз, бирок мээбизди иштетпеппиз дегенде. Мындай чыкканда кайдыгерликтин үстүндө эл үркүсө кош үркүп, эл деле кылып атпай, эл эмне дейт, тигил эмне дейт деп элдин агым менен жүрө берген да. Акыретке барганда биз эл ушундай экен, анан мен да ушундай кылдым деген үзүргө, бир актанууга жарабайт. Ар кимиз керт башка өзү жооп беребиз. Андан кийин ла ядукуна фиха барда ва ла шараба. Ошо тозокко түшүп калган адамдарды Алла Таалам сүрөттөп айтып атат. Ал жерде же салкындык да болбойт, же суусундук да болбойт. Алла сактасын. Тозокко түшүп калган адамдарга эч убакта салкындык да болбойт дейт. Анан эмне болбойт? Суусундук да болбойт. Мындай чыкканда денелерине да ысык дагы, сыртка ысыкка салкындык болбойт. Ичейин десе дагы ичине суу да болбойт дейт. Эгер суусадык, ички суу келип атат десе, аларга эмне берет десе, Алла Таалам Куранда айтат: "Ва ястагиту югату бима'i кал-мухл яшвил вужух би'са шарабу ва саат муртафака" деген. Алар жардам сурай турган болсо, жанагындай эле өздөрүнөн чыккан ириң кан сууларда, ысык сууларды ичет. Ал суу ушундай да адамдын бетине келсе, бетин эзип сала турган. Коргошундун кайнаган суундай эле. Вулкандарды көрүп атпайсызбы? От агып атпайбы? Ошондой эле суу дейт. Суу эмес да, ысык. Алар ичкенде иче карындары эзилип түшө турган суу деп келген. Канча деген аяттар. Мындайча айтканда,
ичейин деген сууну дейт, оозуна такаса бети эзилип күйүп калат деген. Элестеткиңиздер, оозуна такасаң, ошонун ысыктыгынан оозуңа жетпей эле адамдын бети куйкаланып кала тургандай. Эми ошол суудан пайдаланып адам иче алабы? Аларга суусундукту берсе, иче турган болсо, иче карындары эзилип куйулуп кала турган абал деген. Мухаммад сүрөсү 15-аят. Ал эми сырткы жагынан алганда эч кандай салкындык жок. Кайра күйүп калса, кайра жаңы денени кайтара берет деген. Эгерде адам баласы дейт, чын эле Курандагы келген, пайгамбар алейхиссалату вассалам сой хадистеринде келген акыреттеги тозокту жана тозок ээлеринин, тозокто түшкөн адамдардын абалын эскере турган болсо, өтө коркунучтуу абалдар келген. Ошон үчүн мурунку салафтардын сөзүндө бар, мен таң калдым тозокко деген. Эгерде андан качкан адам кантип уктайт деген. Бейишке да таң калдым, эгерде аны талап кылган адам кантип уктайт деген. Мындайча айтканда кантип бош кайдыгер жүрөт деген сөз. Эгер адам чынчыл бейишти талап кылган болсо, кайдыгерликтен чыгат деген сөз. Эгер адам чын эле тозоктон арылууну кааласа, ал кайдыгерликтен чыгат, ойгонот деген сөз. Ошон үчүн да бир хадисте айтат, эгерде дейт, Аллах Тааламдын даярдап койгон бейишин, ырайымын капыр адам чын эле билгенде, эч убакыт Аллах Тааламдан үмүтүн үзмөк эмес дейт. Ошондой эле Аллах Тааламдын тозогун даярдап койгонун, каарын билгенде момун адам эч убакта Аллах Тааламдын жазасынан бейгапар, кайдыгерликте болмок эмес деген адам баласы. Момун адамга айтылганда. Ал эми капыр адам үмүтүн үзмөк эмес, ал эми момун адам кош көңүл карап кайдыгер жүрмөк эмес деген. Мына ушул келген аяттар, эскертүүлөр кыямат кайымда адамдарга далил болуп берет. Ушундай тозок бар, ушундай жай бар, ушундай коркунуч бар деп мен силерге китебимди түшүрдүм го, пайгамбарымды жөнөттүм го. Пайгамбар өлүп калса анын артында мураскорлор, алымдар эскертип турду го. Ошон үчүн Курандын жана тафсирлерин кенен жазылып атат мына. Түрлүү форматта жазылып атат. Аудио форматы бар, кыска түшүндүрмөсү бар, узун түшүндүрмөсү бар, пункттап түшүндүрмөсү бар, детальный түшүндүргөнү бар, кенен түшүндүргөнү бар. Бүттүгү адам баласына болгон бул кыямат кайымда шылтоо болбой турган абал. Укпадым, көрбөдүм, түшүнбөдүм, укпадым, билбедим дегенге шылтоо жок. Айрыкча бүгүнкү заманда. Илгери эмба кээ бир индеецтер тоодо калып, же китеби жок, же байка барган адам жок, дават кылганда эч ким жок, өтүп кеткендер. Аларга үзүр бармы? Алла Таала аны өзү сурак алып алат. Кайрадан сыноо берип. Бирок айрыкча азыркы күндө технология өнүккөн заманда бүт нерсе жетиштүү бизге. Эмнени окуйм десең жетиштүү. Эмнени угам десең да жетиштүү. Болгону кайдыгерликтен арылып, убакыт бөлүп, миин иштетип, күнүбүздү жашообузду иреттеш керек. Ушунчалык илим нерсе эшиги ачылган менен, бирок кайдыгерлик да ушунча көп болуп атат. Азгыруу да ошондой көп болуп атат. Интернет заманына, сот тармак адамдын күнү кантип өтүп кеткенин билбей калып атат. Жумасы кантип келгенин билбей калып атат. Анан тез эле кабырга барып калабыз да, өкүнүп калабыз да. Алхакумут такатур, силерди көп нерсе азгырып кетти. Хатта зуртумул макабир. Кабырга келип калдыңар дейт. Ошон үчүн чакырып кетем туугандар. Бүгүн Шейх Саадинин кыска тафсири бар. 2 эле том. Ал 1 томдо кылып чыгарып коюптур мен. Ошо аятты окуйсуз, алдынан жалпы түшүндүрмөсүн окуңуз. Кыргызча котормолор турат, орусча котормолор турат. Кенен түшүнбөй калган жерлерди илим талап кылып жүргөндөр бар. Ушул аятты түшүнбөй калдым, айтып койгула дегенге да мүмкүнчүлүктөр көп. Курандан негизги максат ошону түшүнүп жашоо. Ал эми жанантип кайра кайталап окуу, ооба ал жакшы, ал ибадат, сообу көп, бирок ошентип окуй берип, кайталай берип, ошол аяттагы улуу максатын түшүнсө экен деген сөз да. Бул китепти берекелүү силерге түшүрдүк, акыл калчап ой жүгүртүшүңөр үчүн да атпайбы. Бирок тилекке каршы кээ бир адамдар ошо маани максатынан алыстап кетет да, Куранды тек гана ибадат катары эле колдонуп калгандар. Кээ бир максатынан дагы ашырып чыгарып, башка эле нукка колдонгондор бар. Жана жогоруда айткандай, өлүктөргө, тамактарга, чогулуштарга, бир табаррук катары маани маңызын түшүнүү үчүн эмес, жөн эле бир ушуну окуп койсоң береке келет экен деген немеге өтүп кетип атат. Болбосо бул жакта бүт мыйзамдар, максаттар, багыттар, акыретке барганда ошо адам бир оор абалга түшүп калбаш үчүн жолдомолор берип атат. Чектен чыгуучу жолдорду, андан кантип чыкпаш керек, кандай жол менен чектен чыгып кеткен болот, кайсы жол менен адам тозокко түшөт, тозоктун абалы кандай, бейиштин абалы кандай, кантип туура жашаш керек, кантип пайгамбарды этиш керек, эскертүү дагы, коркутуусу дагы, сүйүнчүсү да бардыгы келген.
илля хамима ва гассака. Алардын жей турган тамактары эмне болот десе, тозоктогу адамдардын. Ошондой ириң, кан, сасыган адамдын денесинен чыккан нерселер өздөрүнүн тамак ашы болот деген. Биринчиден ысык, экинчиден сасык деген да. Алла сактасын. Кээ бир тафсирийлер айтыптыр, бул гассак, хамим дегендер тозок ээлериндеги, тозокто жаткан адамдардын оозунан чыккан кан ириңдер, сасык жыттар жана терлери, кандары, ириңдери ушулар өздөрү үчүн тамак болуп берет деген. Жогоруда аны ичейин десе бети күйөт, ичип алса ич агарыны эзилип түшөт деген. Кыскасы кандай болсо да жыйынтыктап айтканда алардын тозокто жаткан адамдардын азыктары өздөрүнөн чыккан тамактар болот. Өздөрүнүн ириңи, каны. Аллах таалам барыбызга саламаттыкты, аманчылыкты, тозоктон оолак кылсын. Мунун бардыгы ошо азаптын үстүнө дагы азап түшүп, жан чыдагыс кыйналышы үчүн, азапты тартыш үчүн жасалды дейт. Мунун баары кесепет эмнеден келип чыкты десе, аятты улап айтып атат, жазаа ва вифака. Өздөрүнүн кылган амалынын артындагы натыйжасы деп атат. Аллах таалам адамга зулум кылбайт эч убакта. Бул дүйнөдө да, акыретте да. Бирок ошондой абалга кептелишине адамдын өзүнө өзү болгон адилетсиздик мамилеси, боштугу, зулумдугу, капырчылыгы болду дейт. Юнус сүрөсүнүн 44-аятында Инналлаха ла ядлимун наса шей'a. Аллах таалам чындыгында адамдарга зулум кылбайт. Валякиннан нас анфусахум ядлимун. Бирок адамдар өздөрүнө өздөрү зулум кылышат. Эми ушул тозокто болуп аткан жазалардын бардыгы өздөрүнүн амалынын артынан келип чыккан жаза дейт. Эмнени кылды? Ошону көрүшүп атат. Тозок жок деген да, капырлар. Тозок жок, ал күн деген жок, ким көрүп келиптир? Айрымдар бул дүйнөдө турса, кана Мухаммад бар болсо, пайгамбар Аллах чын болсо асмандан таш жаадыр деген, кана бизди азаптачы деген, канча деген пайгамбарларга үммөттөрү каршы чыгып, ушундай бир жазаны берсинчи, кана сел каптатсын, кана боронун берсин, мындай бир жакшылыкты тилебесин, жамандыкты тилешкен. Мына булар да ошо жок деген. Мына Алла таалам бар деп туруп көргөзүп атат буларга. Иннахум кану ла яржуна хисаба. Эми Алла таалам булардын сүрөтүн сүрөттөп, бул дүйнөдөгү абалындагы сүрөттөп берип атат. Тозоктогу абалын айтып, эми бул дүйнөдө кандай жүргөн десе, негизги абалы мындай болушкан да. Алар дейт, бул дүйнөдө эсеп кысаптан үмүт кылган эмес. Мындай чыкканда ойлоп да коюшкан эмес. Кыямат кайым жөнүндө, акырет деген эмне, эртең мунун жазасы бар, мунун аягында жоо бар деген менин иши да болгон эмес. Мындай чыкканда Кудай менин иши да болгон эмес. Керек болсо вакадзабу би аятина кизаба. Биздин аяттарыбызды жалганга чыгарган дейт. Караңыздар туугандар, алардын түшүнүгүндө, ишениминде кыйшайуу болгон, бузуклук болгон. Акыйда деген ошол да, акыйданы үйрөнгүлө, туура ишенимди үйрөнгүлө деген ошол туугандар. Адамдын акыйдасы, ишеними бузулса болду, амалы да бузулат. Ишеними бузулгандан кийин жашоодогу бүт иштери, жашоо образы бузулат. Жашоо нугу бузулат. Ошон үчүн кээде амал эмес, биринчи акыйда деген ошол. Себеби могу мээден башталат. Адамдын мээси акырет жок деди, болду. Анда эч нерседен коркпойт. Жазадан коркпойт. Мына булардагы ошол акырет жок, тозок жок, Аллах жок, өлгөндөн кийин топурак болобуз, кайра кайтып келбейбиз, биз жок болобуз деп туруп анан не кылды? Каалаганын кылышты. Ишенимдеги акыйдасы, ишеними бузулгандан кийин сөзү бузулду. Сөзү бузулгандан кийин, ишеними бузулгандан кийин алардын жашоо образы бузулду, амалы бузулду. Себеби алар акырет менен иши жок эле, биздин аяттарыбызды жокко чыгарды эле дейт. Бул нерсеге биз жооп беребиз, эсеп кысап кылабыз деген ою таптакыр жок болчу булар дейт. Алар эсеп кысапты жокко чыгарчу эле, кайрадан тирилебиз деген күндү жокко чыгарчу эле дейт. Эмне деп айтчу эле? Жасия сүрөсүнүн 24-аятында ма хия илля хаятуна дунья. Эми биздин жашообуз эмне болуп калыптыр? Бул бир келесиң бул дүйнөдө конок болуп жашап, намуту ва нахя, өлөбүз, бул дүйнөгө кайра келебиз, келдик кайра өлөбүз. Ома юхликуна илля дахр. Бизди Аллах таалам өлтүрбөйт. Бизди ажалы келип өлбөйбүз, бизди жөн эле заман өлөт. Жатындар төрөй берет, кайрадан өлүктөр көмүлө берет, жерге кире берет. Атеисттер өлгөндөн кийин жашоо жок, акырет жок дегендердин ишеними ушундай эле. Жаңы адамдар келе берет, эскилер өлө берет. Жашоо өзү ушундай эле болду. Эч кандай сурак жок, эч кандай эсеп кысап жок деген ишеним жүрөктөрүндө болушкан. Ал эми ишеними жүрөгүндө бузулгандан кийин тили менен кантип бузулду? Тили менен айтышты да, жок Кудай, акырет жок, көрүп келиптирби деп оозтон тилге чыгып атпайбы? Ал жөн чыкпайт сөз туугандар.
Ошол тилге чыкканы жүрөктүн бузукулугунан кабар берет. Хада кадибун, бул жалган. Хада сихрун, бул сыйкырчылык. Хада жунун, бул жалгандык. Ошентип анан пайгамбар алейхиссалату вассаламды жалганга чыгарды, сыйкырчы деди, эл бузар деди. Биз ушинтип эле кылып келбедик белек, ата бабаларыбыздын жолунда жүрүп келдик элек, бизди бөлүп жарды, бизге жаңы динди алып келди деп. Анан ар кандай шылтоолор менен пайгамбардан жүз бурду. Зарият сүрөсү 52 аят. Кадалика ма талладина мин qablihim ar-rasul illa qalu sahirun aw majnun. Ага чейинки пайгамбарларга келген ар бир элчиге деле эмне деген? Жинди же сыйкырчы деген. Пайгамбар алейхиссалату вассаламды да жалганга чыгарып адамдар жөнүндө да мындай деген. Wa qala al-kafiruna hada sahirun kazzab. Капырлар айтышты, Мухаммад алейхиссалату вассалам сыйкырчы жана жалганчы дешти. Бири акын, ырчы деп айтты дейт. Wa qalu ya ayyuhalladhi nuzzila alayhi dhikr innaka la majnun. Сага түшкөнө сен жиндисиң деп айтты дейт. Кыскасы, мына ошондой туура эмес ишенимдин айынан, жүрөктөрү бузулгандыгынын айынан тилдеринде шылдыңдоо, ар кандай жалган сөздөр менен айтышты. Субханалла, туугандар. Эгерде ушул элчилерди, пайгамбарды Аллах Таалам сабыр бербегенде, аларды бекемдебегенде, булардын мындай шылдыңына, мындай кордугуна, мындай зулумдугуна чыдай алмак эмес деген. Аллах Таалам ушул элчилерди, пайгамбарларды өзү бекемдеп, сабыр берип, кубаттап турганда. Сөз менен эле жинди, көкме, сыйкырчы, эл бузар, журт бузар деп эле койгон эмес алар. Коомдор кандай кылган? Алар колдон келишинче зыянды берүүгө аракет кылышкан. Сөз менен эмес, тил менен эмес, мындай физически, кадимкидей эле өлтүрүп коюуга, согушууга, колдорунан эмне күч келсе, ошондой зыяндын баардыгын берүүгө аракет кылган. Куралдарды көтүрүп, өлтүрүп коюуга чейин барган. Ушунун баардыгы эмне? Ошо акырет жок дегендиктен да, айрымдар. Акыреттик жок, капырлар ушу менен күрөшөт. Мына бүгүнкү күнгө чейин күрөшкөн капырлар бар. Ислам динди каралаанын артында, мусулмандарга алсыздык берүүнүн артында мына ушундай азапка кептелишине өздөрүнүн кылган амалынан, өздөрүнүн абалынан болду. Мына абалына жараша жаза болду. Себеби алар бул дүйнөдө эч кандай эсеп кысапты үмүт кылган эмес, аяттарыбызды жалганга чыгарган. Ва кулле шейин ахсайна китаба. Бул нерсенин баардыгын биз ойдон же жомоктон алган жокпуз. Мунун баардыгын сүйлөгөнү, кылган амалын баардыгы китепте жазылган дейт. Ошонун баардыгын ахсайнаху, эсептеп, тартиптеп, иреттеп койдук дейт. Мына ошонун негизинде жаза тартылат. Ар бир сүйлөп аткан сөзүбүзгө, кылып аткан амалыбыздын баардыгы китепте жазылат. Кыямат кайымда ошо китепте ачылат, эч нерсе текке кетпейт. Кыпындай сөз, кыпындай амал болсо да ошонун жазасы бар. Жакшылыгы бар же жамандыгы бар. Куранда айтат: "Ма ялфиду мин кавлин илля ладейхи рақибун атид." Кандай гана сөз болбосун, ал сөзгө сөзсүз периште бар. Мындай көзөмөлдөөчү бар деген сөз. Кээ бир имамдардан сураган, ооруп жаткандачы, ошо онтолоп, кыйыктанып дегенде, сен онтологонуң, ала кыйыктанганыңда жазылат китепке дегенде, онтологону токтотуп койгон. Ушул керексиз ашыкча нерсе жазылбасын деп. Ушуга чейин көңүл бурушкан. Аллах Таалам баарыбызга жеңилдик, тауфик, ийгилик берсин, тозоктон сактасын. Бул жерде Куранда дайыма жакшылыкты эскерген, сөз жамандыкты эскерет. Тозокто эскергенде бейишти да эскерет. Эртең бейишке түшкөн абалдарды да чогуу эскерет Алла Таалам. Кийинки сабакта улайбыз иншалла. Анакаллама бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Саллаллаху таала аля хайри халқихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.